Ассаламу алейкум, рахматлы баракату. Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекесиздер менен болсун. Ушул кечке жетишкен Кудайга шүгүр айтабыз жана ошондой эле өзүнүн үлгүсүн өрнөгүн калтырган сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтабыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар, Насихат теле радиосунда Насихат программасы сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүнкү темабыз кесип жана тарбия деген темада сөз кылабыз. Ушул сиздерден келген суроолорго жана биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн агайларыбыз келген, аны тааныштырып өтсөм. Номер 4-кесиптик лицейдин устат мугалими Мадамбеков Өмүржан агай. Ассалам, кош келдиңиз. Жана ошондой эле 100-кесиптик лицейдин устат мугалими Дастан Керимкулов. Кош келдиңиз. Биринчиден сиздерге ыраазычылык билдиребиз, урматтуу агайлар. Ошо алтындай болгон убакытты бөлүп келип, ошол жалпы насихаттын көрөрмандарына, угармандарына бир жакшы бир эфир болот деген ойдобуз. Анда агай, кепти сөздү бир өзүңүз эл менен амандашып баштап бериңиз анда. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, кыргыз элим. Бул дүйнөдө жашоого жараткандан кийин ар бир өзүнүн айбири менен, насыл насаты менен элге, журтка үлгү болуп, жашоонун рахатын көрүшүңүздү тилеймин. Жакшы, Дастан агай. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Темирлан агай. Куш келиптирбиз. Кандай десем, эми бүгүнкү эфирге ийгилик каалайм. Бардыгыңыздарга тынчтык каалайм. Ошол. Жакшы. Берекелүү болсун агай. Анда теманы ачып бериңиз. Мынакей бүгүнкү тема кесип жана тарбия деп атабыз. Ошол токтолуп берсеңиз темага. Эгер кээде ушундай болот экен, кесиби мыкты, бирок тарбиясы жоктор бар. Кээде тарбиясы бар, бирок кесиби жоктор бар. Анан экөөнү бир байлап, бир мындай элге бир түшүндүрүп, бир шарктап, аңдатып берсек деп атабыз да, анда бир ачып берсеңиз. Адам жаралгандан, бала төрөлгөндөн баштап тарбия көрүп эң жогорку деңгээлде болуш керек да. Ата эне тарбия берүүдө чоң мааниге, чоң ролду ойнойт да. Ата эне баланын дайыма кашында, жумуштан келгенден кийин, жумушка кеткенге чейин дайыма маңдайында болуп тарбия таалимин берсе, анан ал жакшы тарбияланып, билим алып окуса дагы, ага да кайсы билимге, кайсы кесипке бара турганын бала менен аңдашып, байланышып, анан багыт берсе, анан ошо кесипке ээ болот. Шыгына жараша карайт, талантына жараша. Демек ушул агай шыгына, талантына караш керекпи, же кээде бизде мындай түшүнүк бар да кыргыздарда. Тайкең бар, байкең бар, баягы ошол жака барып оку деп коет да, өзү ырчы болоюн деп атат, бирок экономфак алып барат, экономист бол депчи. Ушул кандай, туура элеби ушундай түшүнүк? Бул баягы бир кезде сөз болду эле го. Баары эле юрист болсо ташырса юристке тиет деп. Анан бир ортодо ташырса мугалимге тиет деп. Мугалимдикти окуп алып, ал кесипти аркалабай талаалап кетишпедиби, чет өлкөлөп. Юрист саны көп, бирок ошо кызматты иштебегендер да бар. Ал эми таланты бар, шыгы барды ата эне көзү жетип, ар бир кесип ардактуу дегендей, ошол багытта байлап койсо жакшы да. Азыр алар эми азыркы муну экономист болсо акчаны көп тапса деген кеп болуп калбадыбы. Баракелде. Жакшы. Дастан агай, кандай кошумча? Бизде кошумча эми азыр мурун бир 17-18 кылымдарда жаңы ушул окуу жайлар түптөлүп баштаганда педолог дегендер иштечү экен да. Педолог деп биз дагы жакында эле ушул жөнүндө маалымат алдык. Анан алар болсо, алардын кызматы бул ошол окуучулардын мектеп учурунан аларды эмнеге шыктуу экенин изилдеп, алар менен бир тыгыз байланышка барып, сүйлөшүп көбүрөөк. Анан ар бир окуучу кандай десем, эмнеге шыктуу болсо, ошол жака көбүрөөк басым жасап, мисалы үчүн математикага шыктуу болсо, мат класска, мисалы үчүн математический сабактар көбүрөөк. Уклон. Уклон менен. Техникага жакын болсо, бул ошол техника жагына көбүрөөк басым жасачу экен да.
Анан эми азыр бизде педагогдор жок да. Эмнени айткым келип атат? Азыр бүт баарыбыз эле педагогбуз. Бизге окуучулар келет. Биз аларды ошол бизге бөлүнүп берилген программа менен окутабыз. Алардын баардыгын сызгычтай тизип алып Анан эми негизи бул кесипти өнүктүрүш үчүн ушул именно ушул кесип менен аябай бир курч бир акыбалга чейин курчутуш үчүн бул жаш ушул мектепте окуп жаткан учурунан баштап буларды көбүрөөк эмнеге кызыктар экенин ата эне ошо педагогдун ордун неметиш керек да, кандай десем, билиш керек, кызматын алып барыш керек да педагогдун. Ошол бала менен өзүнүн баласы эмнеге способный, кандай десем. Ошондой билбеген ата энелер бар да. Мисалы, өздөрү балдарын мектепке жөнөтүп койгон, болсо Россияда, Европада. Андай учурда кандай кылабыз? Эми андай учурда бул кимдин колунда, мисалы үчүн тайненин колунда. Таятанын колунда, ошол учурда дагы бул ошол баланын, ошол өспүрүмдүн келечектеги ким болот экенине кызыктар болуш керек да, ошол таята тайнеси. Мисалы үчүн ата энеси ошол ишенип таштап кеткенден кийин бул ошол багып, ошол жерде кандай десем, тарбиялап жаткан адамдар, агасы болобу, эжеси болобу, булар ошол кызыктар болуш керек. Бул баланы сен ушул жерде окуйсуң деп эле ошол кесипке алып барып кыйнап окутуп койбош керек да. Бул мойнунан байланган ит ууга жарабайт дегендей. Ал кесипти окуп ошол ошондой кыйноо менен өзү кызыктар болбосо дагы ошол кесипти дипломду алып окуу жайды бүтөт, бирок кийинки ал келечекте ал дипломдун жашоодо пайдасы тийбей калышы мүмкүн да. Анткени ал убагында кызыккан эмес. Ал именно ошол кесипке шыктуу эмес да. Жакшы. Өмүржан агай, анан ушул сизди педагогдор аябай мындай балдардын жүрөгүн алган күчтүү педагог, анан жашына да улуусуна дагы мындай сөздүн тилин тапкан деп сизди көп мугалимдер бартайт экен да. Бунун сыры эмнеде? Кандай окуучуларга кандай сабак берген методикаңыз да күчтүү экен? Ар бир баланын мүнөзү ар башка да. Жаш өзгөчөлүгүнө жараша да ар башка болот. Анан биринчи келип көргөндө эле ал балдардын ар бири менен баарлашып, сүйлөшүп, мисалы сабак өткөндө теманы коюп, темага кандай көңүл бурат, суроо бергенде кандай деңгээлде жооп берет. Анан ошонун ар бирине өзүнчө мамиле кылыш керек да. Жеке мамиле. Жалпы түшүндүрүү болот, андан кийин анын арасынан аралап барып, ар бирине жекече мамиле кылып, жекече сүйлөшүп, жекече билим бериш керек. Жеткизе билиш керек да. Кээ бир балдар бар, кыска мүнөттүн ичинде айтылган теманы, жосо ошол айтылган маселени бат кабыл алат. Кээ бирөө жай кабыл алат. Кээ бирөө 2 саат, 3 саат сабак өткөндөн кийин араң кетет. Ага өзгөчө көңүл буруш керек да. Аны менен жекече иштеш керек. Мисалы үчүн менин предметимде чүй сабагы да. Топко бөлүп алып иштегенде жакшы балдар менен бир татаалыраак чиймени берип койсо ошону аткара беришет. Аларга көз жетет, алар менен. Анан аларды да ола мактаса, алар алдыга оолоп кете берет. Ал эми ортодогу толук 4кө плюс 3кө окугандар болот да, мисалы үчүн. Алар менен өзүнчө мамиле кылыш керек. Анан аябай начар окуган балдарды маңдайга алып алып бирден экиден окутуш керек. Себеби аларга баары билим беришибиз керек. Орустар айтат го, не умеешь научу, не хочешь заставлю депчи. Анан кээ баягы такыр эле заставить эте бербей, ошолорго адегенде мамиле кыла бериш керек. Анан аягында кээ бирлөр бар. Мына кечээ мурда өнүкүп алган сабакта. Такыр эле өзүн таштап койду. Анан аягында аларды өзүнчө мамиле кылдым да. Ал мамиле кылганда эң эле жөнөкөй тигинден кемсиңби? Аракет кылып көрсөң ошого жетесиң. 2 саатта мен морикине деңгээлде чиймени көргөндөй болоюн. Түшүнбөгөнүн сурасаң деп жаныма отуруп иштедим эле. Бүгүн ошол бала мен ойлогом 4 алат го депчи. Менин маңдайымда отуруп 5 алып атпайбы? Караңыз, Аны тим койсо, билбейт экен, чыялбайт экен деп таштап койсо ал кала берет да. Анын келечек тагдыры эмне болот? Ошон үчүн биздин милдет окутам деп келдим, окутам. Бир сөз бар, ырдайм деп келгендер ошол сыяктуу.
Окутам деген окутуш керек, жеткизиш керек. Жакшы. Дастан мырза, сиз кайсыл кесибиңиз кандай, анан балдарга кайсыл сабактан бересиз? Мен электромонтер выездной бригада. Мен производственное обучениядан берем. Именно ушул электромонтер выездной бригада электриктерге. Балдардын кабыл алуусу кандай азыркы студенттер? Эми азыр көбүнчө бардыгы эле телефон, цифровизация болуп кетпедиби? Анан көбү бул балдарга мисалы үчүн азыркы мастерскойдо көрсөтүп, мастерскойдон ушул биз көбүнчө биздин сабак практика болгондуктан көбүнчө биз өзүбүз көрсөтүп беребиз да. Көрсөтүп, анан биз көрсөтүп берген ушул кандай бир макет болобу, жумушту окуучулардан жасоону талап кылабыз да. Анан эми азыр кандай десем, окуучулар именно ушул устаттардын түшүндүргөнүнөн көрсөтүп бергенден кандай десем, зависит этет кабыл алышы. Биз эгерде жакшы көрсөтүп берип, мындай жакшы талапты жакшы койсок, алар жакшы эле ийгиликтерди жаратат. Ал эми көбүнчө азыр сиздин сурооңузга көбүнчө алар өзүнүн колу менен кармап жасабастан, алар көбүнчө бул кандай көрүү видео урокторду жакшыраак кабыл алат да азыркы жаштар. Анан негизи бизде ушул производственное обучение, бизде көбүрөөк мастерлер кол менен жасап көрсөтүп, бул нерсе азыркы жаштарга көп жакшы сиңбей жатат да. Агай, бүгүнкү темабыз кесип жана тарбия. Эми ушул кесипке тарбияны кошсок, кээде ошол кээ бир адамдардын 2-3 диплому бар экен. Бирок тарбиясы жок. Кээ бир адамдар тарбиялуу, бирок диплом жок. Демек, биздин улуу устаттар, мугалимдер, педагогдор эмне кылыш керек? Экөө кошуу үчүн. Экөө кошулуу үчүн эми тарбияны көрө көрсөм болот деп коет. Мугалим кээ бир балага тарбия берип атканда кээ бир жерин базыңа тарткандай эмес да, кемчиликтер болуп кетиши мүмкүн, туура эмес мамиле кылбашы мүмкүн. Ал эми 3 дипломду алып алып, ошол 3 дипломдун могу дипломду кайсында качан бүттүң элесе билбеген, кайсы кесиптин ээси болгонун билбегендер деле бар да. Эми ал эптеп кирди чыкты болуп жүрүп. Ал эми иштеген кесиби такыр, таптакыр бөлөк. Анан алардын мүнөздөрү кээде абдан татаал болот да. Себеби 3 тараптан бир 3 киши карап тиктеп турса, өмүр бою. Деп мисал келтиречи. Ошол 3 карап турган киши деген 3 диплом да. Мындан иштесем же, тигинден иштесем же, мындай кылсамбы. А бирок ойлогон ою кандай акча тапсам деген. Кантип мен жашайм, кантип көп акча табам. Ошо диплом менен бирөөнө жардам кыла аламбы, мекенге жардам кыла аламбы, бир нерсе жасай аламбы? Андай ой жок. Бир диплом бар, мугалимдикин алып ал дейли. Өз тарбия көргөн эмес. Алып алды, окуду, бирөөнүн туугандары менен аркасы менен окуп бүттү дейли. Сырттан окудубу же, ачык окудубу? Ал өзү мугалим боло албайт да. Эми ошол тарбияны берсем, ошо билимимди сиңирсем деген анда да ой жок. Башкасында болсо юрист. Аны дипломду алып алды дагы, а юридикалык билим жок да. Знания жок. Такыр. Анан ал деген юрист боло алабы, адвокат боло алабы? Анан бир жерге барсаң мен деген юристмин дейт да папылдап өзүнүн оюндагысын сүйлөй берет. Бир жерде мугалим сүйлөсө, мугалим жактамыш болот дагы, кайра ичиндеги ой башкача. Экономист болом дейт дагы, ал акчаны кайдан табыш берет? Бир жерден көбүрөөк алып, бирөөнөн алып сатып, же болбосо бирөөнүн акчасын жеп алып, тарбия көрбөйт, только акча деген ой менен калган, анда тарбия деген жок. Аны кайра тарбиялаш татаал го. Анын кандайдыр бир деңгээлде жашоодо деңгээлине салыштырыш керек да. Бирөөнү алдап жеди, машинист кылды. Ал соттолуш керек, жазаланыш керек дегендей. Мугалим боло албай калды, билим бере албай калдыбы? Аны ошол айлана чөйрөдө тарбия бере албайт, уже кандайдыр жаштан өтүп калды да. Кыргызда жакшы сөз бар эмес, баланы жашынан келинди башынан депчи. Мисалы үчүн бир үй бүлөгө бир жактын кызы келди. Ооба.
Аны баштан тарбиялаш керек деп ким баштайт? Кайненеси башташ керек. Балам муну мындай тигиндей. Кайнененин камырынан. Кайнененин камырынан дейт. Эгер ошо кайненеси тарбия көрбөгөн начар бийлүү болсо, келин ошонун жолун эле жолдоп кетиши мүмкүн. Кайненеси мисалы үчүн өзүнүн тиги кайнатасына да келди. Жаман көз менен карап, чайды сунганда туура эмес сунуп дегендей бир терс көрүнүштү жасап койсо, а келин да ошону жасай берет. И то что кайнатасына эмес, күйөөсүнө дагы кайненесине ошондой мамиле жасап кое берет. Карайт, бул үй бүлөдө ушундай атмосфера экен, мен ошо ажырашып кыла беришим керек экен деп. Ал эми ошол ыйман, тарбияны жакшы көрбөгөн келин болушу да мүмкүн. Эгер ушундай тарбияны жакшы көргөн, жана акыл кара чачтагыдай болгон келин болуп калса, анда баарына тең тарбия берип калышы мүмкүн, таасир этиши мүмкүн да. Бирок ошол таасир ошончо чоң бийик деңгээлде боло албайт да. Себеби кене дейин баланын жашынан болбой калат да. Мына ошондой. Жакшы. Дастан мырза, ошол кесип жана тарбия. Анан ошол кээде балдар ушундай үлгү ибарат алат экен да мугалимдерден, жанагындай өзү туура жүргөн, же болбосо бир мындай намазы бар, оозуна келмеси бар, ичпеген, мас болбогон мугалимдерден жаштар өзгөчө ибарат алат экен. Анан ошол тарбияга эмнени кошсок болот дагы балдарга? Биз мугалим бул өзүңүз айткандай эле бул биз өзүбүздүн жүрүм турумубуз менен кылган иштерибиз менен күзгүдөй болуп көрүнөбү? Сөзүбүз менен ушул балдарды тарбияласак болот деп айткым келет да. Ошол бизде көрүп, ушул биз үйрөтүп, биз окутуп аткан балдар бизди көрүп, мен деле өзүм жаш муунданмын, бирок мен өзүм ушул азыркы муунга, азыркы жаштарга жаман жагымды мугалим катары мен өзүм жаман жагымды көрсөтпөйм да. Ошого аракет кылам. Анткени мугалим деген мен өзүм билим алып мектепте окуп, ошол окуу жайда окуп жүргөндө кандай десем, мугалим деген менде ушундай түшүнүк бар, жүрөктө аябай бир кандай десем бир святой деген сыяктуу да. Менде ошондой түшүнүк калыптанып калыптыр да. Эми азыркы жаштарга, азыр биз окутуп аткан жаштарга биз кандай туюлабыз айтыш кыйын. Бирок ошол менде ичимде калыптанып калган ошол сезимдер аркылуу мен ошол азыркы мен өзүм окуп жаткан балдарга бир гана жакшы сыпаттарды, жакшы мүнөздү, жакшы жактарды көргөзгүм келет да. Анткени алар ошол көбүнчө мен өзүм айткандай, жана айтып кеткендей, көрүү менен көбүрөөк билим алып атышат да азырча. Көрүү, телефондон көрүү, айлана чөйрөнү көрүү, Европаны көрүү, Западты көрүү, ошол азыркы кандай десем, технология, цифровизация тарбиялап жатат азыркы муунду. Демек ошол лицейде дагы 1-лицейден биз ошол окуучуларыңыз бар экен да, көмөртүп аткан сизди мындай Дастан агайдай болом депчи. Эми бул мугалимдик кесип агай пайгамбардын кесиби экен да, пайгамбар да мугалим болуптур. Анан эми ошол айыл өкмөттөн тартып ажоого чейин мугалим окутат. Анан ошол кээ бир мугалимдерди ата энесинен жакшы көргөн окуучулар бар. Сырын айткан, ага ырын айткан. Анан ошонун окуучунун жүрөгүнө кириш деле оңой болбосо керек. Анан сиз мынакей сиздердин ошол 4-лицей, ошол медреседен келген балдар да окуйт. Ал балдар менен сиздердеги балдардын айырмасы барбы? Айырмасы бар. Жүрүм турумдан, адеп акылыктан, тарбиясынан. Медреседе адегенде адеп акылыктан баштап таалим тарбия берип атат да. Ооба. Жаш 14, 15, 16 жаштагылар ошондукка байлап, ошонун негизинде таалим тарбиянын эң жогорку деңгээлиндеги иш чараларды өткөзүп жасап атышат. Ал эми биз үйлөрдөн келген, жатаканада жаткан балдардын ал жерде иман, адеп акылак боюнча өтө көп көңүл бурулбаган шартта эң жөнөкөй эле баягы советтик мектептегидей, же азыркы жүрүн мектеп таалим берген мекемелериндегидей болгон мамиле болгон үчүн аларда кандайдыр деңгээлде ээн эркин чуркайт, күрөшө кетет, кыйкырып калат.
айырмасы бир нече деңгээлде бар да. Асман менен жерде эмес албетте. Анын арасында дагы иманда жакшынакай балдар бар. Колун боруна алып, учурашып салап берип, даже ден соолуктар сураган. Бир күндө 3 жолу жолуксам да салам берип жолугушуп бошонуп калат да. Агай кандай ден соолугу жакшы, оорубай жүрөсүбү. Көңүл көтөрүлөт дагы, кадимкидей. Ой, андай жашарам. Жашарып калат да адамчы. Сиз өзүңүз деле мындай жаш көрүнөсүз. Мына мен билген 60-70 келип калдыңыз, бирок жап-жаш 40тагыдай секирип чуркап жаш балдар менен ошо балдар жашартып атат болуш керек. Баракелде. Мамилеси менен. Баракелде агай. Биякта ушул Арузат деген биздин кызыбыздан көрүүчүдөн ушул угармандан суроо келип атат. Окуучуга тарбия бериш үчүн мугалим өзү кандай үлгү болушу керек деген суроону узатып атат да. Мугалим баягы айтып атпайбы, турмушта зымга тарткандай эч ким жок. Баскан турганы дагы бул жашоо өзүнчө бир философия. Анан ар бир кылган иштин баары тең искусство деп коет. Басканың да искусство. Өзүңдү оңдоп басышың керек. Карып калса да бүкүрөбөгөн аракет кылыш керек. Дене тарбия. Түз жүрүпчү. Анан ошол мектепте үйдөгүдөй эмес, мектептегидей, окуу жайдагыдай өзүн алып жүрүш керек. Ар бирине жалпы көңүл буруш керек. Балдар чуркаса да ошого этият болуп, ошого туура мамиле кылыш керек. Билимди бергенде да жогорку деңгээлде максималдуу бергенге аракет кылыш керек. Ар бир баланын көңүлүн өзүнө бурганга аракет кылыш керек. Мына ошондо балдар ойлойт да, бул агайдын предметине биз окушубуз керек экен. Бул предмет бизге керек экен. Ар бир предметти бергенде бул эмнени окутат, эмне түшүндүрөт, мунун кандай пайдасы бар? Жашоо турмушка дегенден баштайбыз дагы, анан баскан турганы менен билим тарбия беришибиз керек. Жеткизиш керек да. Сонун керемет. Келечеги бар кесиптер кайсылар деген суроо узатып атат биздин көрөрмандар. Балким ушул кесиптик окуу жайларда кышы жайы жумуш болсо керек, электрик болобу, сантехник болобу, евро ремонт, жыгач уста, дагы кандай? Газосварщик. Өлбөгөн кесиптер деген мындайча айтканда, өлбөгөн кесиптер. Бул айлык майнасы да чоң, мисалы. Ооба. Бул жакта деле Россияга барса деле, Европага барса деле. Бирок диплому бар адамдар кээде жумуш таппай жүрөт, туурабы? Ооба. Эми азыр бизде эмне көп? Бизде экономист менен юрист көп. Анан көбүнчө ушул лицейлерде, ушул профессиональный лицейлерде бул биздин лицейди айтайын, ошо 100-чү кесиптик лицейде эң негизги кесип бул электромонтаждоочу, электромонтёрлор болуп эсептелинет да. Ошол эң ушул шаар боюнча көп электриктерди окуткан жалгыз кесиптик лицей 100-чү лицей болуп эсептелинет. Анан эми бизден суроо талап да күчтүү, суроо талап да күчтүү. Бизден окуп бүтүп кеткен окуучулар азыр абдан жакшы жерлерде иштешет, өздөрү алды, өздөрү ушул частный монтаждоочу фирмаларды ачып кетишкен. Азыр деген ушул баягы иш чарада ушул биздин зам директорубуз Жапар Абдраимовнун мурунку окуучулары келишти. Ошолор жеке ишкерлик менен алектенип, алар ушул монтаждоочу фирма ачкан экен. Өзүнүн окуучулары ушул 100-чү кесиптик лицейди бүтүп кеткен окуучулар. Бишкектеби? Бишкекте. Анан алар ушул кайра эле биздин 100-чү кесиптик лицей менен кандай десем макулдашып, окуучуларды азыркы 1-чи, 2-чи, 3-чү курсту бүтүп жаткан окуучуларды ошол практикасын өтүп, практикасында ушул практикага балдарды сурап, ошолорду кандай десем кесибин жогорулатып, ошолорду курчутуп жатат да. Жардам берип жатат. Демек, келишим кылып, мына келечекте дагы иштешүү. Агай, сиздерде кандай? Бизде достан айткандай ширетүүчү, электрогазосварщик деп коет. Сантехникалык багыт менен анан жыгаччылык, мебелчилик деген бар. Өткөндө биз өзүбүз Масускойго жаптып, арис программасы менен болуш керек. Мурун заказ кылынган экен былтыр. 14-15 жыгач верстагын алып келип беришти да.
Бирок бизде деле өзү эле жасаса болмок деген ойлоп койдум, карап көрүп. Ошол кезде алып келип чогултуп берип атып бизге мебель жасаган балдар керек эле. Бир 4-5 бала бербейсиңерби дейт. Биз бүт элек практиканын учурунда берсек болот деп сүйлөштү. Андан кийин да бир вертикальный станок дерево обработчий алып келип орнотуп атып, алдар да айтып атат, бизге жыгаччылык керек, мебелчилик керек эле депчи. Демек ал дагы көп талап кылына турган нерсе. Фирма ачкандар бар. 1-2 фирмаларга барып көрдүм да, экскурсия кылам депчи. Барсам бизге балдар керек эле, ушундай керек дейт. Балдар бүтсө ошол менен Агай, сөзүңүз соозуңузда ушул жерде бир маселе. Ушул сиздердин 4-лицейде жанагындай сүйлөгөн балдарды окутат экенсиздер, балдар кыздарды. Алардын мындай ишара менен окутуп үйрөтүп, Руслан деген агай бар экен, ушул куратору абдан дасыккан, алардын тилин табып, иш-аракет менен үйрөнүп, анан булар өзгөчө балдар дейт да. Аларга кандай, алардын кандай жакшы жактарын көрө алдыңыз? Булар мүмкүнчүлүгү чектелген балдар деп айтылат да. Булардан 1-2 бар. Бир аз алсыраак слабыйракта. Бирок бардык балдар устаканада практика өтүп атпайбы, өндүрүштүк. Ошол жерде мебель чогултушат. Станок менен иштегенде аларга аябай өзүлөрү сак болушат. Кээ бир балдар калжандап шашпышат го. Булар андай эмес. Булар өтө так, сак. Жанагы техникалык безопасность коёбуз, техникалык коопсуздук. Ошону өтө так сакташат. Анан мындан эми Руслан агайдын өзүнүн кесиби аябай күчтүү да. Эң күчтүү мугалим, күчтүү устат. Ар бир балага өзүнчө жакшы мамиле кылат. Бардыгына тең. Атайын өзгөчө балдар менен иштейт. Себеби бул 2-3 жылдан бери деп уктум. Андан мурун беле айрыкча ушундай балдар менен иштеген. Абдан сонун эң мыкты мугалимдердин, устаттардын бири. Бул өзү да сооптоо болот да, Сөзсүз сооптоо болот. Анан Кыргызорда кенен колунан баары келген агай бул өзү. Анан ар бирине кандай мамиле кылат. Жана өз баласына бир мамиле кылат го. Ооба. Ошо андан да жогору дебесем, төмөн эмес, ошондой мамиле кылган агай бул. Абдан. Алар ушундай агайлар бар. Алам сакталып атат да тура, кесибин сүйгөн, анан ошол ичкен ашын жерге коюп, ошолорго кесип үйрөтүп аткан ошол кесипкөй агайлардан сиздерден Кудай ыраазы болсун. Анан дагы суроо келип атат. Кесип бул хобби менен байланышабы деген суроо. Бул кесип кээ бирөөнүн эле хобби болушу мүмкүн. Ал кандай кесип? Жанагы музыкант, тамада болгон бир өзүнчө хобби болуп кетет го. Ооба. Балким ошол болушу мүмкүн. Ал эми ашпозчуларда деле эркектер көбүрөөк тамак бишират эмеспи? Аларга деле өзүнчө бир повар кафетерий или бир нерсе ачып алса, ошол жерден акча да таап атат, тамактын түрүн ойлоп да чыгарып атат. Ал жагынан да хобби да болуп кетиши да мүмкүн. Параллельно да мисалы акча кенен таап атат, аны тамактап сумдук тамактын түрлөрүн жасап атат. Италияда, Испанияда, Францияда ошо менен дүйнөгө таанылып атпайбы? Ал жеке эле акча таап эмес, улам өркүндөтүп атат тамак аштын түрлөрүн. Мисалы кондитер жактары боюнча, кулинария жактары боюнча бир нерседен бир нерсе чыгарып атат да. Ал хобби. Анын зато параллельно өзүнүн ишин кылып атат да, акча таап атат. Жашоосун кечирип да. Дастан агай. Ошонча. Агай айткандай эле бул менин кандай десем, кол өнөрчүлүк, мисалы үчүн комуз, жаа жасоо, кожадан жасалгаларды тигүү, мисалы үчүн бул баланын мектеп курагынан баштап кызыгышы мүмкүн да ушул нерсеге, мисалы үчүн кол өнөрчүлүккө. Анан келип ушул кесиптик лицейге тапшырып, өз каалоосу менен келип, ошону жакшы өздөштүрүп, бул өзүнүн мектеп учурундагы хоббиси болсо дагы, бул окуп, билим алып, ошол диплом алгандан кийин ошол өнөрүн өркүндөтүп, ошол өнөрү аркылуу кандай десем, мындай кандай десем, акча таап жатат да. Өзүнүн хоббиси дагы, бул андан рахат да алат жасагандан, жана ал ошол нерсе менен бул акча таап ийгиликтерди жаратат. Жакшы агай. Анан ушул бүгүнкү темага ылайык, ушул сиздердин окуучуларыңар ушул кесипкөй болуш үчүн,
ыймандуу болуш үчүн биздин мамлекеттен же болбосо ошол билим берүү министрликтен кандай план программалар болуш керек? Азыр мисалы мектептерге дин таануу сабагы кирди 9-класстарга. Анан кээ бир мугалимдер айтып калат, бул жетишсиз. Ошол айрым өнүккөн өлкөлөрдө ошол баягы өспүрүм учурунан баштап кирет экен сабактар. Ыйман, талим, тарбия, адеп, ахлак. Анан бир агайдын бир ушул арзуу мындай бир арман кылганын уктук эле. Баламды окутуп дейт. Физикадан райондон 1-чи, областтан 2-чи орун алган дейт. Анан кийин ошол жогорку окуу жайды бүттү дейт. Анан экөө жол талаш урушуп кеткен экен. Анан абдан мен капа болдум дейт да. Анан өзү дагы ошо юрфакты бүткөн экен. Кийин агайын сотко бериптир. Анан ошондой балдар болбош үчүн биздин мамлекет, өкмөт, же болбосо агартуу тармагында адамдар кандай ошо алымча кошумча кылыш керек? 82-83 жылдары мектепке ыйман сабагы деп кирген. Ар бир айылда молдолор бар эле да. Ошол молдолордун талим тарбия берүү жагындагы аракеттери бир топ жогору болчу. Кадимгидей саат бөлүнгөн ар бир мектептин ар бир класстарына. Бирок чоңураак класстарга башталганда 5-класстан өйдө карай. Жете таңды таанысыңбы дегенден башталгандагы кимге кандай мамиле кылыш керек деп ошондон өнүктүрө баштаган. Кийин ал деген алым салынган. Кээ бир айылдарда андай билим бере тургандагыдай адамдардын жоктугу. Кадр жок. 2-3 айылда бир молдо болгон. Молдодагы баягы элге айткан насааттарды мен азыркыдай айта албай калчу эле да. Жөн гана жашы дагы, карысы дагы баягы билимге балдарды кандай үйрөтүп, кандай айта алам деп. Азыр болсо ар бир молдо айылдарда көп жакшы маанилүү насаат сөздөрдү айтып, жашоо турмуштагы учурга ылайык, заманга учурга ылайыктуу мындан кийинки турмушта жашоодо кандай болот? Бул жалган дүйнө, тиги чын дүйнө дейби? Кыскасы ошол жөнүндө айта тургандар азыр көп да. Мына ошолордон мектептерге колдон келсе 4-класстанбы, 3-класстанбы ошол жерге билим берген мугалимдер болсо деп ойлойм да. Балдарга чоң маани таасир бермек. Жана сиз сурап бердиңизби? Медреседен келген балдар менен үйлөрүнө жана жатаканада жаткан балдардын айырмасы барбы деп. Айырмасы бар, ушундан болот да. Демек айырмы бар. Бар болот. Анан агай мынакей жана сиз айттыңыз да, ошол 2-3 жолу учурашат. Эми баягы окуучусу агайына учурашып, ден соолук сурап койсо, мындай өзүңдү бактылуу сезип, сөзсүз төөн көккө жетип, азбы көппү талим тарбия берип атам деп, Анан азыркы ошол ким болбосун сабак өтсө же барган жеринен ушул фото, видео деген тез эле мындай отчет болуп келет эмеспи? Анан ошол баягы сиздерде дагы эмгек кылып аткан Мурат деген агай бар, ошол ширетүүчү. Анан ошол балдарды окутуп атасыздар. Анан ошол устатынан шакирт өтүптүр деген сөз бар кыргызда. Анан ошондой устаттан шакирт өтүп кетсе капа болбойсузбу же сүйүнөсүзбү? Тескеринче сүйүнөбүз да. Мисалы Мурат агай медресеге барып, лицейге да келет бир күн, 2 күн медресеге барабыз 2 күн. 2-5-чи күнү ошол жерден ширетүүнү үйрөтүп, өзүнчө мастерка ачып ошол жерге өзү барып аракет кылып иштетти эле да, балдарды карап өзү абдан кубанганын бир эмес бир нече жолу көрдүм. Мына карачы кандай деңгээлде жасадыңар деп. Көрүп, ширеткен жерлерин көрүп, кемчиликтерин бир аз айтып, анан ой мурункудан сону иштеп калды деп кубанып, сүйүнүп атканда мен бер жактан аны көрүп мен да сүйүндүм. Баракелде. Баягы убакыт, бензин текке кетпептир, Сиздердин лицейиңиздерде кандай кесип ээлери окуп чыгышат дейт? Мисалы биздин номер 4-чү кесиптик лицейде электрогаза сварщик деген бар, сантехник сварщик дегени бар, шыбакчы, анан жеңил материалдар менен үй куруу дегени бар, кладчиктер бар, анан устачылык, мебелчилик деген бар. Сонун кесиптер экен да? Сонун кесиптер. Биз айнысында биздин лицей Германия менен жана Түштүк Корея менен байланышып турат дайыма.
Кыргызстан боюнча келип ушу 4 лицейге келип конкурстан жылына 2-3 жолу өтөт. Бир келгенде 500-600 окуучу келип конкурска катышат. Анан кайсы өлкөгө болсо ошо тил үйрөнүп ошол өлкөгө кетет. Ага чейин бизден сертификат 1 жылдык болуп калса же диплом, 3 айлык болуп калса сертификат, 1 жылдык 10 айлык болсо диплом, анан 3 жылдыгы бар, аларда диплом алышат. Ал эми Германиядан тышкары бизден диплом алып, сертификат алып, чет өлкөгө, Америкага, Канадага, Европага кетип атышат. Мына ошо сертификат дагы ошол жака жарайт. Диплом да жарайт өлкөдө. Сону керемет. Сиздердечи? Бизде 100-жүзүнчү кесиптик лицейде электромонтажник, газоэлектросварщиктер бар, электромонтер выездной бригада бар, жана автослесарьлар бар. Ушул 3 кесип. Жана жакында эле ушул биздин директор Индира Куралбековнанын кандай десем, демилгеси менен ушул парикмахерлерди жаңы ошо кыска мөөнөттө окутуучу парикмахерлер курсун ачты. Жана ушул жакын арада ушул келишимге Индира Куралбековна кол койду. Ушул Hyundai Elevator деген лифт заводу менен кандай десем иш алып барганы. Ушул лифт чыгаруучу заводдо иштеген кандай десем келишимдерге кол коюшту. Баракелде чоң жетишкендик, Бир ийгилик каалайбыз. Жалпы ошол жетекчилерге, иш берүүчүлөргө дагы Кудай буйрса бул элибизге да чоң бир жумуш берүү менен алуу ортосунда чоң бир Кудай таала берекесин берсин. Балдардын кесип тандоосунда ата-энелер кандай таасир этишет дейт. Эгерде ата-энесинде маалымат болсо, келечекте мына бир кесиптин ээси болсо, кандай жашоо турмушун кечирет деген маалыматка толук каныккан болсо, анан ошол ата-энеси жардам бере алат. Мына бир окусаң балам, мондай алып чыгасың, тигине окусаң тигиндей алып чыгасың депчи. Жакшы. Анан ушул мындай маалымат бере албаган ата-энелер бар деми? Айылда негизинен ушул сиздерге келген балдар шаардын балдары көп келеби же айылдан элеттен көп келеби? Бизде шаардан бир 30-40% болот. Ошого чейин бар. Калгандар айылдан. Сиздердечи? Бизде ушул 80% айыл жергесинен келишет. Ал эми бир 20% ушул шаардын мектептеринен келишет. Демек, ошол баягы айылдан келген балдар да өзү күчтүү болот деп коет, элге жакын, жерге жакын, анан эң эскиси мындай мамиле, ыйманга, тарбияга жакын. Анан азыр шаарда ошол балкончик балдарыбыз да көбөйбөдү агай. Анан аны айрым ата-энелери баягы мындай багып атат да. Анан балдарды бакпай талим тарбия бериш керек дейт. Ошого көз карашыңыз кандай? Тарбия баланы багуудан мурун тарбия биринчи турат да. Тарбияны курсактан баштап тарбиялат деген бар эмеспи? Бул медицинада далилденген да. Түйүлдүк түйүлгөндөн кийин канча жумадан кийин ошол сырттагы маалыматты айтып бирөөлөр менен баарлашып сүйлөшө берсе, бала ошону угуп берет экен да, кийин төрөлгөндөн баштап ошол маалыматтын нугунда түшөт дейт. Тарбия ошондон. Анан баягы ачык эле медицинада айтылат. Элиндин боюнда болгондо көбүрөөк нерв иштетет, Ошол убакта жолдошу ошол нервин токтотууга көп башка жака көңүл буруп, жакшы сөздөрдү айтып тарбия берсе, курсакта бала да ошондой тарбия алат да. Ал эми ызылдаганда ошол ызылдак уланып кете берсе, бала да ошондой ызылдак тарбия көрүп калат. Анан төрөлгөндөн кийин бир айткан экен, мен балам тарбиялашым десе, канча да десе 3 ай болсо 3 айга чейин турбайбыз деген экен. Бул сөз бекер эмес да. Медицина ошондо алып чыкканда. Демек тарбияны курсактан тарбиялаш керек дагы, төрөлгөндөн баштап тарбия бериш керек. Жана балдар кетип калып, көбүнчө айтып атпайбы, тай энесинин колунда. Эмне үчүн чоң энесинин колунда эмес деген бир суроо болот да. Эмне үчүн ошо баласы келини кетип, баланы чоң энеси алып калбайт, сөзсүз тай энеси алып калат. Тай энеси менен энесин берген тарбиясы жакшы. Бирдей десек болот, но дегени бар да орусча айтканда.
Бул кокуй бирөөнүн баласы, бул жээн, кызымдын баласы, кызым жүрөгү оорубасын, күйөө балам жүрөгү оорубасын, кокуй буга эчтеке жасатпайм, бу мына ушундай тарбия берейин деп дагы өз чоң энесинин тарбиясына караганда айырмасы бар болуп калат. Бир 7 класстын окуучусунан сурадым, кыз баладан. Сен кандай тамак жасай аласың десем, эчтеке тамак, жумуртка куура аласың десем, анда кууруп көрөлүкмүн дейт. Ким жасайт тамак десем, тайенем дейт. 7 класстын окуучусу, эми турмушка чыкканда тайенем кошо барабы? Тайенем сабак битен үйрөн балам, деп ошентим да. Эмки сабак келгенде жоктун жумуртка кууруп тайене үйрөткүн деп тайене да. Ал эми энеси болсо, тетигини жаса, картошканы ачып, пияз туура, тиекка сал деп 7 эмес 2-3 класстын балага үйрөтөт да. Ошондой эле бар да. Ал эми Японияда 3 жаштагы бала бакчада тамак жасашат да. Безопасный плиткаларда баардык тамак бар. Биздегидей баягы күйүп кеткендей газ антипын эмес. 3 жаштагы кыз балага дагы, эркек бала дагы тамак жасаганды үйрөтөт экен. Демек, тарбияны кичинекейден бериш керек деген кеп. Дагы суроолор өтө көп келип атат, урматтуу көрүүчүлөр, угармандар. Мурунку тарбия кандай эле, азыркы тарбиялоого көз карашыңыздар дейт. Мурун агай анча-мынча өпкөсү үзүп койчу эле. Агайлар, эжелер. Анан үйүңө келип ата-энеңе айтсаң, алар да өпкөңдү үзчү эле. Ошо менен ордуңду таап мындай ыраазы болуп калчу элең да. Азыр болсо балдардын укугу андай эмес, мындай деп калды. Ушуга көз карашыңыздар кандай? Балдардын укугун эл аралык уюмдарда укукка көбүрөөк басым жасап, конвенцияга кол коюлганда, аны биз анан жазып дубалга илип койгонбуз да. Аны окугандар бар, окубагандар бар. Ана бирок болбой эле балага катуу айтпа, сын айтпа дей берип, балдарды башкача нукка тарбиялап алдык. Кыргыздын менталитетинде бар да, молдого баласын бергенде сөөгү меники, эти сеники деп берчү эле да. Саап, анан тарбия көрчү. Бирок бизде катуу кармаса, жакшы тарбия алат. Кытайда ушул күнгө чейин катуу басым кылат, тарбияланган. Абдан күчтүү. Абдан күчтүү. Японияда болсо, алда тартипте жакшы, бир нукка салып койгон, баягы басканда дагы тизилип басышат. Түштүк Кореяда да эле басканда да барганда келгенде тизилип барып келишет. Тартипке салганда, а биздики машина урунуп берип безелен атышпайбы? Айырмасы бар бекен? Бар. Мисалы, мындан 50 жыл мурун Англияда бир күчтүү педагог болгон. Европанын бардык жерине таралган. Жазган китептеринде балага катуу айтпа, чыгык менен чапмак турсун, катуу айтканга акыбыз жок деп жазган, көп тарбия берген. Бирок бир да мугалим ошондой сабаган эмес, тийген эмес, именно өзү указка менен балдарды сабачу. Кыргыз айтат го, молдонун айтканын кылганын кылба депчи. Ал ошондой кылчу. Бирок күчтүү педагог болгон. Ошол тарбиялаган, өзүнүн алып турган балдарын тарбиясы жакшы болгон башкалардан караганда. Башкалар тийбей унчукпа десе чалчаңдап кеткен да. Ал эми тиги сабаган балдар татынакай тартиптүү болгон. Сиз азыр кандай эле тарбиялайсыз агай? Анча-мынча мындай контркайкасын бурап, какыс кылыппы? Болобу? Мен сөз менен. Сөз менен элеби? Сөз менен. Сөөлө жеткизип. Буга чейин айыл мектептерде иштегенде буга чейин чындыгында балдарга кол тийген. Себеби бир айтам, эки айтам. Бала 29-30 деп коет. Ошонун бир бала тентек кылат, бир айтып эскертүү, экинчи айтабыз, үчүнчү айтабыз, бар азыр деле балдар бар да, биякта. Ал деген бир согуш учурунда диверсиялык иштерди кылат эмеспи, шпиондор. Ошондой мамиле кылып атат да. Ал ошондуп сүйлөп, көңүлүмдү буруп, канча убакыт мүнөтүмдү алып атат да, нервке ойноп атат. 29 окуучуга жетпей калды да. Мен айта турган убактымда жетпейт, аларга дагы бере турган билим дагы толук максатына жетпей калып атат. Демек ал диверсиялык иш кылып атабы? Аны жазалашым керекпи? Жазалашым керек. Аны балдардын көзү 3 жолу айтылганда жазалайм дегенде, жазалап койсом башкалар айтат, ага окуйбуз да, тынч отуруп жазалап коет. Ошол бир нерсе жетиши болуп калат кээде. Тасын агай, сиз кантип тарбиялайсыз балдарды, студенттерди? Мен эми ар бир окуучунун социалдык абалына, үй бүлөлүк абалына жана негизги эле өзүнүн тартибине жараша мамиле кылам да. Эми аябай тартипти бузуп, аябай бир ашмалтай болгон окуучуларды бизде негизги ушул эркектерге тийишелүү кесипте окушат да, 100-кесиптик лицейде баардык эркек балдар окушат. Анан эми ал жерде
катуулук дагы болбосо, ал жерде жалаң эркек балдар окуган жерде дагы аябай тартип бузуу көп болот да, көп катталат. Анан эми биз дагы кичине өзүбүз дагы форманы кармап, бир аз окуучулардан күчтүүрөөк болуп, бир аз аябай тартипти бузган окуучулар болсо, бир аз кичине тартипке салабыз. С витаминден берип, витамин. Андан андай болбосо болбойт эми, ал баланын акыбалына жана баланын социалдык ошол акыбалына жараша деп атпайбы. Ооба. Кээ бирөө мындай ошол нерсе керек да, антпесе болбойт. Пайгамбарыбыз айтыптыр, биринчи ката айткыла, биринчи жай айткыла, ката айткыла, бир аз ошол мындай витаминден берип койгула депчи. Каркыс кылып. Ооба. Анан бул эми кыргызда илгертен жакшы тарбияда. Баягы байкеси ушу инилер тарбиялап келген, ошол ата энелери кызматка кеткенде, той топурга кеткенде, анан ошол баланын келечектеги кесиби туурасында качан ойлонуп баштоо керек деген суроо берип атат. Ата энелерге, ошол жаштарга да бир айтасыздар го дейм. Азыр агай сиз жакшы нерсени айтып өттүңүз, жанагы эне 3 ай боюнда болгондо башташ керек депчи. Анан кечигип калып турсаң деп атпайбы? Анан ошол биздин ата энелер кечикпеш үчүн кандай кулактарына күмүш сырга айтасыз? Баланы кол арага жарап калгандан баштап ар кайсы жумушка сала бериш керек. Кайсы нерсеге жакыныраак, кайсы менен талаачылык мененби, техника мененби, илим мененби, технология мененби, программист болгусу келеби? Азыр бар да. Балким малга жакынбы айыл жеринде болсо. Шаарда болсо, может самолетту көрүк жасап ойноп, самолеттун сүрөтүн тартып бериши мүмкүн. Балким келечекте учкуч болушу мүмкүн да. Мына ошонун баарын тең эске алып көңүл буруш керек. Анан ошол багытка салганга аракет кылыш керек. Бир окуучу, бир студент экен, сен кайсыны бүттүң десем, деп бирөө сураган экен да, болгон окуя дейт. Мен политехник бүттүрүм, кайсы факультет десе, азыр дипломду ачып көрөйүнчү дептир да. Ал эмне деген бала? Ушундай баягы кыргыз өзү кээде ошол күлтүрүп, кээде ыйлатып тарбиялайт эмес багай. Анан Дасын агай, сиз кандай кошумча? Эми баланы ошол агай айткандай эле үй жумуштарына кол арага жарап калган маалдан баштап ошо билинет болуш керек эмнеге шыктуу экени. Бул ошол жерден эле көрүнөт да. Ошол маалда ушул ата энелер именно жанагы мен эфирдин башында айтып кеткендей педолог болуш керек да. Бала менен тыгыз байланышка барып, ал эмнеге кызыгат, ачык отуруп сүйлөшүш керек. Эмнеге кызыгат, эмне кылгысы келет, келечекте эмне болгусу келет. Ата эне менен бала дос болуш керек деп айтылат, Бул ошол аябай бир тыгыз байланыш да. Бул ошол бала ачылып, ичиндеги нерсесин ошол атасына болобу же апасына болобу, эркек бала көбүнчө апасына жакын болот, апасы менен сырдашат, апасына айтат, анан апасы эмнеге шыктуу экенин атасына айтып, экөө жатып алып кеңешип, анан бир чечим чыгарып, анан окууга өткөрөт. Агайлар, 3 ата эне бар экен да. Бирөөсү айтат экен, ошо баламды иман тарбиясында ошо медресеге окутушум керек дейт экен биринчи. Анан бир ата эне бар экен, ошол мектепте окусун, анан кесиптик лицейде окуп кесип алсын дейт экен. Анан бир ата эне бар экен, алар жогорку окуу жайда окусун дейт экен. Ошо кайсынысы туура? Эгерде иман талим тарбия көрсүн деп медресеге берсе, ошол ата эненин ойлоо сезими, ошо балам келечекте имандуу болсо экен, башка бирөөнүн баласын көрүп деле, балким өзүнүн баласы ошондойго бир башка жакка ооп аткан шартта ошондого салсам экен деп ойлонгон ата эне деп ойлойм. Экинчиси кесиптик лицейди алса, ошо кесипти алып жогорку билим болбосо дагы бир кесипке болгон адам чыкса, жашоо турмуш ошо менен кечирет го деген мааниде болуш керек. Ал эми жогорку билим алсын десе, анын шыгы барбы? Технолог болобу? Же куруучу болобу? Ошол жерде барып окуш керек сөзсүз түрдө деген ата эне болот. А кээ бирөө бар, ошол мисалы үчүн куруучу болот десе, куруучу болуп кетип келечегинде чоң бир компаниянын ээси болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн менин бир окуучум бир кезде Кыргыз, Канада курулуш компаниясынын генеральный директору болуп иштеген. Азыр болсо бир чоң компаниянын директору да. Мен өзүм окуучум. Анан айтып калат, агай сиз берген билим тарбиясынын үзүрүн көрүп атам деп.
Анан ал антип айтса мен жана орден медаль алган деп сүйүнөм да. ооба. Менин ошо окуучуларымдан эми мактаныч эмес. Эсептеп көрсөм 258 окуучум менин предметим боюнча жашоо турмушун кечирип жүрүшөт да. Сонун. Аллах ыраазы болсун. Сонун. Дастан агай, сиз кайсыл жакка бир багыт бересиз? Эми ар бир ата эне бул өзү ошол өз убагында жетпей калган нерсеге ушул балдары жетүүсүн кыялданат экен да. Каалайт, Каалайт. Мисалы үчүн ушул киши жаш кезинде тентек кылып көбүрөөк бир мындай тентегирээк болуп жүргөн болсо, баласын келечекте ыймандуураак болсун деп агай айткандай эле, же болбосо ошол турмуш шартына байланыштуу убагында жогорку билим албай калган болсо, ошондой ата энелер бул келечекте баласы ошол жогорку окуу жайды бүтүп, жакшы бир кесиптин ээси болушун каалайт экен да. Мен кандай десем, бул ата энеге көз каранды деп ойлойм. Анан бир осуят бар экен ошол данышмандан. Ошо билимди, илимди, ыйманды ошол бешиктен баштап көргө чейин алгыла, үйрөнгүлө, үйрөткүлө депчи. Агай. Анан эч убакта билим алуу, илим алуу, ыйман алуу бул мындай кеч болбойт депчи. Анан кореецтер, япондор 80-90 келсе деле окуй берет экен агай. Анан ошол бизде да келатат го, ошол баягы мындай улуу муундагы билим, илимди улагандар. Туура. Мындан бир 3-4 жыл мурун уккан элем да, Ош медициналык билим алам деп 78-деби Аксакал, Аксакал окуган экен да. Баягы орустар айта эмеспи, век живи, век учись депчи. Карыганга чейин окуш керек да. Мисалы билбегенди, мисалы мен бир нерсени билбесем, мындай баладан да сурашым керек. Уялбай эле. Уялбай, мен ошондой сурайм да. 1-2-90-дагы аксакалдар экөө мелдеше кетиптир, анан бир айтыптыр, биздин маселени бир досум бар ошо чечет деп. Анан бирөөнү чакырса, бир бала чыгыптыр. Келчи досум деп отургузуп алыптыр. Боорекил чоң атаңа көзмөмдөй талаш тартыш болот, ушуну чечип бер деп 5 жаштагы баладан сураптыр дейт. Бул эмне дегендик? Ошо талаш тартышы керек болсо 5 жаштагы баладан сураш керек дейт. 5 жаштан баштап 100гө чыгып, 90га чыгып, биз окушубуз, билишибиз керек, маалымат алышыбыз керек. Бул эч качан тарбияны алышыбыз керек, тарбияда беришибиз керек. Бул эч качан өлбөй турган нерсе. Ошол өткөндө Садар Нуркожоевич ажыбыз айтпадыбы? Ошол жанагы бу дагы эми тарбияга келип калат го. Биз деле ошол окуп жүргөндө мектепте 2-2ден бөлүп коет эле, сууап келет элек, классыбызды жууп, столдорду тургузуп, тыпыйтып анан кетчү элек да. Анан азыр айрым ата энелер чыкты го, мындай баласына, кызына болушуп, менин балам окуган эле барат, силердин мектебиңер жууйт беле деп, жана ошого көз карашыңыздар кандай? Балдарга деле тарбия болуш үчүн ушундай эмгек кылыш керек да, туура, классы да өзүнүн. Дастан агай жууса болобу? Сиздерде кандай? Негизи бизде класстарды жууп 5-класстан башташат да, айыл жеринде. Ал эми лицейде болсо баардыгы тең жуушат, кабинетти тазалап жууп кетип атпайбы? Ал эми залдарды дежур болгон группа 3-өө чыгат дагы залды ачып чыга калышат. Кыска эле мүнөттө таптаза болуп калат, чаңда жаткан чаңдын баардыгы тазаланат да. Япониядагыны көргөзбөдүбү? Японияда бала бакчадагыны өзүлөрү тряпка менен тазалап ачып жүрөт 3 жаш, 4 жаштагы кыздар, балдар. Ал эми 1-класстан баштап окуган окуучулар, алардын мектебинде пол жугуш деген жок экен, такыр эле. Өзүлөрү жууп, өзүлөрү тазалашат экен. Сен бүгүн сен жуу, сен эртең жуу, кызы чуу деген жок. Жалпы жапа-тырмак тазалайт экен күндө. Ал эми жуманын аягында генералдык уборка деп коет эмеспи? Аны да жасашат экен. Ал эми айыл мектептеринде бар андай. Мисалы үчүн 4кө чейинкилерди техничка деп коет эмеспи? Алар жууп берет. 5тен өйдө карай 11-класска чейин өзүлөрү жуушат. Анан 6-күнү сөзсүз түрдө генералдык уборка деп таза жуушат, таза. Ал эми майрам боло турган болсо, датал күн боло турган болсо, жуманын бир кайсы күндөрүндө ошо мурункуну тазалап жуушат. Бул бизде кайдырса традиция болуп калган да, айыл жеринде. Өскөл районунда да, башка райондордо айта албайм. Дастан агай, сиздерде кандай? Тазалык, кандай десем, бул тартипке салуунун бир жолу. Мисалы үчүн бизде кечиккен окуучуларды, тартипти бузган окуучуларды биринчи ушундай бир
лицейдин тазалоо жумуштарына, тегерек жетинде жыйноо жумуштарына салабыз да көбүнчө. Бул дагы бир мага тарбия эже агайлар үйрөткөндөй, бул дагы бир тарбиянын бир жолу да, баланы тартипке салат деп ойлойм мен. Негизги бир жолу да. Көп ошол агайлардын ишине ийгилик каалайбыз дейт. Сиздер тарбиялаган балдар үлгү көрсөткөн балдардан болушсун деген тилектерди айтып атат биздин көрөрман угармандар. Жалпы ошол тиктокто отургандарга дагы, бөлүшүп аткандарга, жазып аткандарга Кудайым ыраазы болсун. Анан биздин убактыбыз соңуна келип калды агай. 1 саат тез эле өтүп кетти окшойт, бүгүн ушу жакшы адамдар менен отурсаң мындай тез эле өтүп кетет. Анан ошондой болсо дагы эфирдин соңунда ушул жалпы эл журтуңуздарга, кесиптештерге, окуучуларга бүгүнкү ушул темабызга ылайык бир жакшы эркин микрофон болсун. Жыйынтыктап бир каалоо тилек айтыңыздар. Урматтуу элим, журтум, адамда биринчи ыйман болсун, кесип болсун, жашоо турмушта кечире турган, келечекте мондарды тарбиялай турган ыйман болуп, бардык кесипкөй адамдарга ден соолук берсин. Ал эми Кыргызстанда 100дөн ашык кесиптик лицей бар, ошол бардык мугалимдерге, тарбия берип аткан тарбиячыларга, устаттарга иштерине ийгилик, эң башкысы ден соолук каалайм. Ал эми жалпы билим берүү системасында аларга ылайым эле ушундай аракет кылып, элдин алдыңкы патриотторунан болуп, билим тарбияны бере берели. Оку жана оку деп айткандай, өзүбүз да окуйлу, балдарга да билим, талим, тарбия, окууну кесип үйрөтө берели. Рахмат агай, чоң рахмат. Кош келдиңиз. Дастан агай. Мен айтарым ушул бардык кесиптештерге, угуп жаткан, иштеп жаткан бардык кесиптештерге, ошондой эле 100-чү кесиптик лицейдин жалпы жамаатына, бардыгыңыздарга өмүрүңүздөргө Аллах Таалам береке берсин. Жумуштарыңыздарга ийгилик, көп ийгиликтерди жаратыңыздар. Биз кандай десем, бардыгыңыздарга бардык жакшылыктарды каалайм. Баракелде. Мынакей жана акыл жаштан, асыл таштан дейт. Урматтуу агайлар, ошол пайгамбардын кесибин улагандар, мугалимдер дейт. Ар бир кесип ардактуу дейт. Кудай Таала ишиңиздерге береке берсин. Урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар, бизге бөлүнгөн убакытта соңуна келди. Бүгүнкү насихатта ушул насихаттарды, ушул кесипти, тарбияны көп берели балдарыбызга, өзүбүзгө. Кудай Таала элибизге, жерибизге тынчтык берсин. Жалпы ушул талим тарбия жүргүзүп жаткан агай эжелерге ыраазычылык билдиребиз. Кудайым мал жаныңарга, малыңарга берекесин берсин. Ошол өнүп өскөн, күчтүү, ыймандуу, кесипкөй Кыргызстан буюрса куралып атат. Ошол Кыргызстаныбыздын келечеги кең, тилегеи тең болсун деген тилекте бүгүнкү насихатты соңуна келдик. Кийинки эфирден амандашканча Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.